бизге негизи эле элге канчалык пайдалуу экендигин айтып бересизби деп айтайын дегем. Ага, спасибо огромное. Кыргызча жооп берип койсоңуз абдан кубанычта болом. Ну, согласно закону, имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо, я продолжу. Сиз урматтуу кесиптештер, жаш бала жантан бери курчтук кылып атат. Азыр эми бул суроолордун баардыгы баарыбызга эле түшүнүктүү болуп атат. Отчет дагы жакшы эмес экендиги, бала даяр эмес экендиги, анан өтө эле азыр көп убактыбызды дагы талап кылып атат. Отчетту кайра жакшылап даярданып келсин, этиканы үйрөнүп келсин деп эле жапсак кандай дейсиздер? Хорошо. Казбек Кочкоровичтин микрофонун өчүрбөй көрөчү. Вот вы выкладываете в соцсети о продуктивной работе муниципальной инспекции, но на сегодняшний день ее нету. То есть даже по вашему отчету видно, что за проделанные 3 месяца у вас идет спад, даже по штрафам и так далее. Спад идет по сравнению с тем, которые работали до ваших руководителей. То есть вы пыль в глаза людям бросаете о том, что вы работаете. На самом деле нет эффективности вашей работы. Депутаттар Царыкаев аты менен таанылган Мирлан Талайбековдун ишине нааразы болушту. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары Царыкаев деп таанылган Мирлан Талайбековдун ишине сын айтты. Депутат муниципалдык инспекциянын башчысы Мирлан Талайбековдун отчету жакшы эмес экенин айтып, кайра даярданып келүүсүн айткан. Сын айткан депутаттардын арасында Казыбек Эргешев да болгон. Айта кетсек, Мирлан Талайбеков сын айткан 2 депутат менен тең тааныш, мурунку жумушуна байланыштуу алардын жол эрежелерин бузганы тууралуу видео жарыялаган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Алиев өкүңөр эмне? Бул жалгыз эле Кыргызстанды өкүңөр эле билип башкарып калдыңар беле Бишкекти. Болгонун баарын тең соцсетке жарыялап. Же өкүңөрдүн эмне ушул оюнчукпу? Адам баласын кордогончу. Ыйлап атат да тиги жердечи, кээ бири инфаркт болуп атат, кээ бири инсульт алып атат. Жөнөкөй нерсени айталычы мында, карапайым тил менен айталы да. Ошол жерде бара жыргаганыман жылкычы болуп турмунбу дегендей болуп, баары тең соода кылып атат, туурабы? Силер ошолордун баарын тең алып барып алып, жүктөп товарын башаламан соода кылгандар. Анын баарын тең соцсетке жарыялап, ошону көргөзүп аткан канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Ушуга жооп бериңизчи. По опубликованным вот видеоматериалам, я имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо огромное. По опубликованным средствам массовых информации по стихийной торговле у нас есть отдел пресс-службы, который, согласно закону о СМИ, имеет право выставлять это в средства массовой информации. Они также это согласуют с мэрией города Бишкек по опубликованным материалам. По закону о СМИ, согласно статьи 177, они имеют право опубликовывать это, если есть какое-то нарушение. Если без нарушения, они не имеют права опубликовать. В последующем можно судиться. Бишкекте жүрөк үчүн алган окуя катталды. Кадрларда Hyundai Sonata унаасы жүк унаасына урунуп, анын чатыры кыйраганы көрүнөт. Кырсык Лев Толстой көчөсүндө болгон. Мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кошумча маалымат кийинчерээк берилери билдирди.
Баткенде 18 жаштагы кызды ала качууга шектүүлөр кармалды. Кыз ала качууга шектелген 3 жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 5-октябрда саат 19:15 чамасында Кызыл Кыя шаарынын ички иштер башкармалыгына шаардын көп кабаттуу үйүнүн алдынан кызды 3 жаран күч колдонуп ак түстөгү Деуланыс үлгүсүндөгү унаага салып алып качып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Маалымат түшкөн замат Кызыл Кыя шаарынын ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталып, тергөө иштерине даярдык башталган. Окуяга байланыштуу шаар аймагына курчоо планы киргизилип, тиешелүү шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнө багыттамалар таратылган. Ыкчам тергөө тобунун иш аракеттеринин негизинде Адамжай районунун Үч Коргон айыл аймагынын тургундары алдын ала сүйлөшүп 18 жаштагы кызды ала качууга барышканы аныкталды. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 172 беренеси никеге туруу максатында ала качуу боюнча кылмыш иши козголуп, аталган 3 жаран шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилип, унаасы айып токтотуучу жайга киргизилди. Бир жума ичинде өлкөдө коопсуздук курун тагынбаган 400 000 айдоочу менен жүргүнчү аныкталды. Кыргызстанда 7 күндө коопсуздук курун тагынбаган 400 000ден ашуун айдоочу кармалган жол кайгуул кызматы билдирди. 1-октябрдан тарта коопсуз өлкө камералары коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды жаза баштады. Бул үчүн 1000 сом айып пул салынат. Айып төлөнсө 70% жеңилдик 300 сом каралган. Ушул убакка чейин эреже бузган бардык айдоочулар 300 сомдо төлөшсө, бюджет 120 миллион сомго көбөйөт.